Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу мекендештер, замандаштар, амансыздарбы? Аллах барыңыздардан разы болгон болсун. Чыгарган видеолорго лайк басасыздар, комментарий жазып, группадан группага таратып, жоголгон агаларыбыз табылып атат, Кудай кааласа. Результаттар жакшы. Канал горячий экендигини көргөзүп коюп атабыз көпчүлөрдө, Кудай кааласа. Биз менен чогуу болуңуздар, каналга катталып кетиңиздер. Кечээ күнү өзгөнлүк агам көчөдө калып кетиптир деп өзгөн коомуна, өзгөнлүк жаштарга кайрылуу кылганбыз. Агам 2 күн дегенде уже Кыргызстанда олтурат азыр. Кыргызстанга кетти. Кабатыр алып, мага чалгандар көп болуп атат. Жумуш бар эле, жылуу жерде, мындай эле үйүм алып келип, бир жардам берейин деген туугандарыбыз азыркыга чейин чалып атат мага. Рахмат туугандар. Кыргызстанда отурат. Сөрдө чай ичип отурган видеосунун сүрөтүн көрүп, чынында кубанып калдым. Рахмат баарыңыздарга. Өзгөндөн болот экен эле, чынында элечи. Анан жоголгон туугандар чыгарып атабыз. Бүгүндөн азыр бир жоголгон агабыз бар. Лайк басып, группадан группага таратып, көргөн билгендер азыр агасынын номерин айтам. Кабарлашып койсоңуздар жакшы болот эле. Маматкадыров Нурлан Сүйүнбаевич деген 1974-жылы туулган агабыз жок болуп атыптыр. 2020 бери. Ошо 2007-2008 Россия гражданствосы алган экен эле. Ушул жакта жүрүп, ооруканадан чыккандан кийин дайыны чыкпай атыптыр. Агасы издеп келет экен негизи көптөн бери эле. Бизге дагы кайрылган. Ошого туугандар көңүл кош карабай видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Агабыз оштон болот экен негизи. Күн аягы ысып кетти. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы ага? Кандайсыз? Жакшы, укам. Тынчсызбы? Нормально, өзүң айтасың. Жакшы. Бизди көптөгөн Москвадан көрүп атат, Кыргызстандан көрүп атат. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Толугураак жагдайды айтып бересиз, каяктан болосуңар? Эмне мынтип жоголуп калды? Кандай акылы тунук адам беле? Азыр снимать атасың. Ооба. Мен үстүмө кийип алайын бир нерсе. Сүйлөй бериңиз ага. Биз өзү Оштон болобуз, Ош шаарынан. Кызыл Кызыл суу деген айылда. Анан о Нурлан деген иним, бир тууган иним. Москвада повар болуп иштеген. 2005-жылдан бери иштеп 2006-жылы гражданство алган. Повар болуп иштеп аткан. Анан пандемия болгондо 2020-жылы ол бир стройкага барып, ресторандар иштебей калганда шабашка калтурага кеткен экен. Ошол жерден жыгылып, башы жарылып больницага жатып калыптыр. Бир жума комада жаткан экен. Анан кийин өзүнө келгенде мага звонок кылышып, мен барганмын. Анан кийин дагы бир 10 күндөн кийин алып чыктым. Алып чыгып, үйгө алып келип, эртеси мен ишиме жолугуп келейин деп туруп бир Подмосква деген. Каерде экен эсимде жок да. Подмосквага кеткен. Ошол боюнча жок. Телефон дагы өчүк. Өзүнөн да кабар жок. 2020-жылы 25-май, 27-майдан больницадан алып чыккан. Ошо май айынан бери жок. Издөөгө бергенсиңер, а? Розыскага бергенмин мен баа Россияда. Көргөн билгендер болуп атыптырбы? Достору менен связга чыгышпаптырбы? Эч ким көрбөптүр. Эч ким көрбөптүр. Ошо Подмосквага кеттим, барып келейин деген боюнча жок да. Акылы тунук эле адам беле, кандай эле өзү негизи? Эми больницадан кийин баягы сотрясение мозга алып, баягы башы чоң жарылган да, мындай чоң болуп. Ошого бизге сотрясение алышы мүмкүн да, эмнеге дегенде баягы больницадан чыкканда, үйгө алып чыкканда кичине сүйлөнүп, көзүнө бир нерселер көрүнүп, ошондой болуп атат. Ошо ата мындай эле жакшыдан эле сүйлөшөт. Просто ошол больницадан чыккандан кийин кичине кандай болуп калганбы дейм да, ошол. Башкача сүйлөп калып эле да. Ичпей беле негизи? Ичет эле, сигарет чегет эле. Ар кандай божомол болуп атыптыр сизде дагы анан да азыр, а? Ооба, мен да ар кандай божомол болуп атат. Ошенткен учурда дагы баягы соцсеттен мени тапса болот эле. Же болбосо жашаган жеримди билет эле Москвада. Барса болот эле.
Азыр сиз Кыргызстандасыз. Мен Кыргызстандамын, ооба. Январда келгем. Эгер көргөн билгендер бардыр, балким бирге жүргөндөр көрүп калар. Номериңизди айтып коесузбу? WhatsApp'та. WhatsApp номерим 0228 008 874. Болуп турага, Кудай кааласа жакшы кабар болуп калат деген үмүттөбүз. Кабат албаңыз, эл бар, журт бар, көптөгөн мекендештер көңүл кош карабайт экен. Болуп турганда жакшылыктарда сүйлөшүп кабарлаша алганга болуптур. Ойлонбоңуз. Ишиңиз ийгилик сиздин агам, мейлиңиз. Ооба. Жардам берип табышкан. Кудай кааласа, ооба. Эл менен элбиз биз, мекендештер. Мени издей турган бир балдарым жок. Же бир мен кечке метро жүрүп издебеймин дегендей. Бир күнү бир эжебиз чалып, бир тууган издеп жүргөн экен. Анан кийин мага чалып айтты, биз иштен бошобой атабыз, өзүң издеп байкылчы деди да. Эми мен өзүм ишим бар эже дедим. Мен ошо кадимки ошо мигранттар катары келип иштеп жүргөн баламын дедим да. Ошого туура түшүнүп жазасыздар деген үмүттөмүн. Мен WhatsApp номерлерим ар дайым өдөдө болот. Номерим сурагандарга анан канал жакка өтсөңүздөр, каналда дагы номерлерим жазылып турат. Ошондой туугандар, көңүл кош карабайлык чыккан видеолорго. Эми мага видео чыгарып коюш оңой эле негизичи. Ошол кимдир бирөө көрүп атса, ага дагы видео келип калсам да көрүп коюш оңой эле. Анан кийин чыгара берет экенсиң, бул баягы эмне деп коет? Жди эмне болуп кетти, андай болуп кетти, мындай болуп кетти деп жазбай жакшы сөз жаза кетели туугандар. Жакын бир туугандарды көзү барында, жаныбызда жүргөндө сыйлап урматтап калалык депчи. Мен ушул бир видео тартайын деп атам да ачыгычы. Мен көптөгөн баягы блогерлерди байкап жүрөм да, өзбек блогерлерди, орус блогерлерди, башкалардын мындай мисалы өзбек туугандардын видеолоруна бир мага окшоп эле чыккан балдарды карасаң, мисалы контент ушундай эле да, гязini басың ака, ошондой алга наркы берки деп жазышат да. Мен ошондой видео чыгарсам уже негатив, биздикилер билбедим. Негатив көбүрөөк жазабызбы? Ошондой болуп калат экен. Эми ар бир сөздөргө маани деле бербейбиз го. Көп эмес болуп кетсе, көзүң илешип калат да. Ишиңиздерге ийгилик туугандар, тынч болгула, аман болгула, каналга каттала кетиңиздер. Лайк басыңыздар дегендей колдон келишинче, группадан группа таратып коюу эсиңизден чыкпасын. Кыскача жарнамабыз бар, көңүл буруп коюңуздар. Рахмат. Урматтуу мекендештер, тиш ооруса Марлес кызматта. Стоматологиянын бардык түрүнө 25% арзандатуу менен кызмат көргөзөт. Тиш салуу, тиш алуу, брекет коюу, тиш тазалоо, имплант кылуу, бардык кызматтар боюнча кайрылсаңыздар болот. Марлес сиздердин кызматыңыздарда. Байланыш номурлар төмөндө жазылуу. И баса, биздин катталуучуларга рентген бекер. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайдайт келгенден кийин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп, чоңуйдан базадан текшерип берет туугандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар. Анан таза регистрация жасаган адамдар барбы деп дагы мага көңүлүңүздөр байланышып калат элеңиздер. Кудай кааласа мына номерлерин коюп койдум. Таза кылып беришет. 3 айга эле коюп беришет бирок туугандар. 3 айга эле коюп беришет. Иннен синеси меткешке окшогон документтерди жасашат экен.